Саламатсыздарбы, урматтуу эже агайлар, ата энелер. Бир аз күтө туралы, элдер кирсин, бир 5 минуттан кийин баштайлы. Саламатсыздарбы, урматтуу эжелер, агайлар, ата энелер. Баарыңыздардын убактыңыздарды бөлүп, кирип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн сиздер менен биз табигый илимдер боюнча жазылып жаткан окуу китеби, анын негизги өзгөчөлүктөрү боюнча сүйлөшөбүз. Жана жума сайын бул пландуу түрдө ар кандай тилде, орус тилинде, кыргыз тилинде ар кандай темаларды камтып өтүлөт. Мисалы бүгүн биз алгачкы гана башталышы, мындайча айтканда киришүүсү болуп аткандыктан, адегенде биз ушул окуу китебинин негизги өзгөчөлүктөрү, деги эле эмне үчүн киргизилди, себеби азыр араңыздарда ата энелер дагы бар. Анан ата энелерден дагы суроолор түшүп атат. Эмне себептен бул окуу китептер кирип атат? Негизги өзгөчөлүктөр эмнеге? Деги эле ушуну киргизүүнүн зарылчылыгы бар беле деген сыяктуу суроолор болуп жатат. Ошол себептен биз алгач ушул ата энелерден дагы, мугалимдерден дагы көп түшкөн суроолорго жооп берели деп ушул теманы алдык. Мындан ары ар жуманын экинчи күнү саат 2-де кыргыз тилинде, кээ бир неделяда орус тилинде кылып материалдарды даярдап, мугалимдерге арналган, ата энелерге арналган кыскача билдирүү жана суроо жоопторду өткөрүп турабыз деп ниеттенип жатабыз.
Бүгүн демек биз ушул табигый илимдердин илимдер боюнча жазылган окуу китебинин артыкчылыктарына токтололу. Баарыңыздарга маалым болгондой эле табигый илимдерге биология, химия, физика, астрономия жана жер тууралуу илимдер, география кирет. Бул китеп бир канча артыкчылыктарга ээ. Эң негизги артыкчылыгы катары айтат элем, бул интеграцияланган мазмунга ээ. Интеграцияланган мазмунга ээ дегенибиз кандай? Мурун биз бул илимдерди өзүнчө бөлүп, карап, бири-биринен ажырым кылып келе турган болсок, ал эми бул китептерде болсо, бул илимдер же физика, химия, биология илими бири-бирине жуурулушуп, бирин-бирин улап, циклдуу түрдө же тизмектешип, чынжырлуу түрдө кеткендегисинде. Эмне себептен? Себеби бизде жашоодо илим бөлүнбөйт да, химия өзүнчө жашообузда, биология өзүнчө же физика өзүнчө болбойт. Алар жашообузда баардыгы чогуу келет. Ошол себептен деги эле жаратылыш, табият жөнүндөгү илимдер бирдей мазмунда кеткени бул айкын нерсе. Кийинкиси китеп бул жаттатууга эмес, же мурун мисалы муну бул деген эмне, тиги деген эмне деген сыяктуу, же болбосо фактологиялык маалыматтарды түшүндүрүүгө эмес, бул баланын өзү түшүнүп, анан колдонууга ылайыкталган окуу китеби. Кийинкиси бул баланын илимий процесстеги көндүмдөрүн калыптандырууга багытталган. Муну да азыр мен кенен өзүмдүн сөзүмдө сиздерге токтолуп берем. Бул өз кезегинде эл аралык окуучулардын билим деңгээлин баалоочу уюм ПИЗада өзүнүн мааниси жана орчундуу орду бар. Жана кийинки өзгөчөлүгү катары бул окуучулардын өз алдынча иштөөгө көнгөндөгүсү. Биз баардык эле мугалимдер адатта традиционный же болбосо салттуу сабактарда көнүп калганбыз да, мугалим сүйлөйт, окуучу жооп берет. Ал эми бул жерде окуучулар өзлөрү изилденет, издешет, табышат, ойлонушат, өз алдынчалуулукка ээ болушат. Андан кийинкиси бул атайын ата энелерге карап, 4-бөлүктө коштук, бул эң туура колдоонун болушу. Колдоо кандай жүрүшү керек экендигин мен сөзүмдүн аягында дагы айтып кетем. Азыр биз сиздер менен алгач ушул окуу китебинин өзгөчөлүктөрүнө токтололу. Биринчи мен жана жогоруда айтып кеттим, интеграцияланган мазмунга ээ деп. Эмне үчүн? Себеби бүтүндөй бүгүнкү күндө абройлуу университеттер дагы, өнүккөн өлкөлөр дагы колдонуп келе жаткан Кембридж программасына ылайыкталып түзүлгөн бул окуу китеби. Ага ылайык бул жерде окуучунун сынчыл ой жүгүртүүсүн, креативдүү ой жүгүртүүсүн, илимий изилдөө жөндөмүн, логикалык анализин өнүктүрүүгө багытталган мазмунга ээ болот. Мисалы, мен окуу китебине бирден мисал коюп койдум, атайын баягы сөзүм кур болбош үчүн депчи. Балким өтө эле ата энелерге деле, мугалимдерге деле илимий тилде сүйлөп салбайын деп. Мисалы, ушул окуу китебинин барактарында проблемаларды же болбосо көйгөйлөрдү чечкенге үйрөнөбүз деген беттери бар. Ар бир темада, сиздер билесиздер. Бул жер окуучуну чыныгы жашоо менен жана жашоодогу көйгөйлөр менен байланыштырат. Демек, жашоодо түрдүү көйгөйлөрдү айтат жана ошонун чыгуунун жолун бала өзү изилдейт. Мисалы, бул жерде эгерде биздин көрүү мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, анда эмне болот деген суроо. То есть балдар баардык эле адамдардын көзү бар, баардык эле адамдар көзү болсо көрөт деп ойлошот да. Бирок жашоодо, мисалы, 1-класста балага көзү көрбөй турган адамдардын да түрлөрү боло тургандыгын ушул сабактан үйрөнө алышат. Жана мынакей ошондой адамдарга бир нерсени кантип түшүндүрүү керек? Алар китепти кантип окушат болот, же болбосо алар маалыматты, информацияларды кандай жол менен алат деген балада таптакыр оюна келбеген нерселер, же жашоодо балага кездештире турган көйгөйлүү маселелер ушул жерде суроо болуп коюлат дагы. Балдар ошол суроонун жообун амалы издешип, адегенде өзүлөрү жекече жооп берип, андан кийин кошунасы менен талкуулап,
анан топ ичинде талкуулап, анан ушул жашоодо кездеше турган көйгөйлөрүнө даяр боло баштайт. Бул өз кезегинде жана биз жогоруда айтып өткөндөй, бул жаттатууга эмес, түшүнүп аны колдонууга өтөт. Же болбосо биз мисалы буга чейин баарыбызга эле маалым да, мисалы мен деле орто мектепте иштейм, бул жерде отурган эжекелер деле иштейт. Айрым убактарда биз деги эле баланын жашоосуна кереги тийбей турган деле темаларды өтүп кете беребиз да. Календарный планда турат, аны өтүшүбүз керек депчи. А бул жерде ар бир өтүлүп аткан тема баланын жашоосунда сөзсүз түрдө бир жерде кездешет да. Мынакей ошол кырдаалдан, ситуациядан, проблемадан чыгуунун жолдорун көрсөтөт. Кийинки өзгөчөлүгү бул окуучулар эмнени үйрөнөт? Балким өзгөчө башталгыч класстын мугалимдеринде, чоң класстын мугалимдеринде бул илимий көндүмдөр өтө тааныш. Ал эми башталгыч класстын мугалимдеринде бул бир аз баягы сиздерге түшүнүксүз болуп, же болбосо бир кыйынчылыктарды жаратып жатышы мүмкүн. Мисалы балдар кантип изилдешет, биз анда эмне кылышыбыз керек деген сыяктуу суроолор мугалимде болушу мүмкүн да. Мынакей ошолорго токтоло кетейин. Биз кийинки, Кудай буюрса, кийинки ушундай онлайн жолугушууларда методикасын дагы прям ар бирин таалдап, үйрөтүп, өзүбүздүн баягы болгон жардамыбызды көрсөткөнгө аракет жасайбыз. Мынакей ошол жерде мисалы китепти ача турган болсок, баарыңыздар ушул китепти ачканда эле ушул нерсеге кезиктигиңиздер болуш керек. Адегенде ошол өтүлө турган тема жазылат. Андан кийин ошол бөлүмдө бала эмнени үйрөнөт, кандай көндүмдөргө ээ болот, кандай билимдерге, билгичтиктерге ээ болот жазылып турат да. Демек, мындайча айтканда максаты бул жерде жазылган. Бала, мен мону билет экенмин деп ачканда эле билет дагы. Андан кийин эле баягы мээге чабуул деп коебуз го, же болбосо шыктандыруу этабы. Башкача айтканда, баланы кызыктыруу, ошол темага тартуу. Ошол себептен бул жерде ой жүгүртүп көрчү деген иконканын алдында суроолор кетет. Ал суроолорго биз ойлобошубуз керек. Бул бала мисалы жакшы окуган бала жооп берет, начар окуган балага жооп бере албайт деп. Жок, бул жердеги суроо баардык балдарга, мындайча айтканда, баардык балдарды кучагына ала турган, жакшы окуган бала дагы, жаман окуган бала дагы жооп бере ала тургудай суроолор да бул жерде. Вот ошондой суроолор кетет. Андан кийин анан азыр мен айта турган нерсе бул кел изилдейли деген бөлүмдө кетет. Кел изилдейли деген бөлүм бул сабактын экинчи этабы. Биз методикасына келгенде муну дагы кенен токтолобуз. Бул жерде балдар өз колу менен алып изилдөө жүргүзүп көрүшөт. Мында өтө укмуш лабораториялык бир курал-жарактар, каражаттар керек эмес. Кадимки эле күндөлүк турмушунда колдонгон эле нерселерди алып, ошол эле колдонгон нерселеринен алар изилдөө жүргүзүшөт. Изилдөө жүргүзгөндө жөн эле жүргүзбөстөн эмне кылышат? Байкоо жүргүзөт. Могул жерге мен атайын сиздерге эметип койдум, жазып койдум. Азыр бир аз жылышып атат. Адегенде бала суроо берет. Мисалы, жөнөкөй эле өсүмдүктөр кантип өсөт? Же болбосо аларга эмне керек өсүш үчүн деген сыяктуу. Андан кийин ошол суроонун жообун табыш үчүн алар изилдейт. Жообун издеп көрөт. Байкоо жүргүзөт, өздөрү өстүрөт, эксперименттерди жасайт, түшүнүшөт. Ошонун негизинде балким жүргүзгөн байкоолорун диаграмма түрүндө, сүрөт түрүндө бериши мүмкүн. Бул баланын эркине жараша жана сиз берген балдарга тапшырмаңызга жараша болот. Ошентип изилдөөлөрдү алар түрдүү форматтарда алып чыгат дагы, анын негизинде балдар жыйынтык чыгарат. Сиздер деле мисалы сабак өтүп атканда сабактын жыйынтыгы менен балдар демек мисалы мондай изилдөө жүргүздүк, ошонун негизинде кандай жыйынтык чыгарсак болот деп. Мисалы могул жерде ургу отургузуп атат, ага чейин айтып атат. Эгер өсүмдүк жандуу болсо, анда эмне менен азыктанат деген суроо турат шыктандыруу этабында. Андан кийин изилдөө этабында чын эле өсүмдүк бул жандуубу же жансызбы? Ошону текшерип көрүү үчүн алар урукту отургузуп, аны багып көрүп атат, өстүрүп көрүп атат. Ошонун негизинде ал анын жандуу экендигин, ага азык керек экендигин, суу керек экендигин далилдеп атышат.
Мынакей ушуга багытталган изилдөө болуп жатат да бул жердечи. Демек, мугалим бул жерде суроонун сутуна түшүнүп, балдарды изилдеткенден кийин байкоо жүргүздүрүп, андан кийин анан суроолорду берет. Демек, бул жерде эмнени айткым келип атат? Окуучуда илимий көндүмдөр калыптанат. Бала байкоо жүргүзгөндү, эксперимент жасаганды, аны түрдүү диаграмма же сүрөт түрүндө же жөн эле текст түрүндө бергенди же айтып бергенди жана аны башкага түшүндүрүп бергенди, башка менен талкуулаганды, анализ жүргүзгөндү жана жыйынтык чыгарганды үйрөнөт. Булардын баардыгы же болбосо бир сөзү менен айтканда илимий көндүмдөр деп коебуз. Баланын илимий көндүмдөрү калыптанат. Кийинкиси окуучу өз алдынча иштөөгө көнөт. Ооба, биринчи убактарда бул тапшырмалар өтө кыйын сезилиши мүмкүн, же болбосо бул мындайча айтканда бала үчүн мисалы ошол 6 жаштагы же 5 жаштагы айрым убактарда бала үчүн оор болуп калат деген сыяктуу суроолор болушу мүмкүн чындыгында. Бирок алгачкы убактарда балдарда андай көндүм жок да азырчы. Балдар эмес, мугалимдерде да андай көндүмдөр жок. Керек болсо ата энелерде дагы андай көндүмдөр жок. Ошол себептен алгачкы учурларда биз жардам беришибиз керек балдарга. Мисалы стаканга урукту ал мурун кийин отургузуп көргөн эмес да, урукту кандайынан отургузуш керек, кантип отургузуш керек деген нерселерге эгер мугалим менен жасап жаткан болсо мугалим, эгерде ата эне менен жасап жаткан болсо ата эне жардам бериш керек да бул жерде сөзсүз түрдө. Баягы биз ойлобошубуз керек экен балага таштап салып же болбосо мугалимге таштап салып же ата энеге таштап салып бул жерде биргелешкен иш болуш керек сөзсүз түрдө. Бул үч буручтук бар го ата эне мугалим окуучу дегенчи. Качан ушул үч буручтук бири бирине синхронно журулушуп иштегенде гана эффект болот, натыйжа болот. Мугалимдер дагы баардык эле милдети ушул китепти мен бүтүндөй түшүндүрүшүм керек экен, менин милдетим экен деп кабыл албаш керек. Аны бала өзү самостоятельно окуш керек. Же болбосо бала бул меники экен деп, ата эне дагы ошондой түшүктү бул меники экен деп. Бул баарыбыздыкы чогуу деп биргелешип иштегенде гана балада билим пайда болот. Тапшырмалар бул жерде баланы ойлонууга мажбур кылат. Кааласа да, каалабаса да. Себеби мурункудай, мисалы, мул деген эмне, тиги деген эмне деген эмес. Мисалы, бала ошол тажрыйбаны жүргүзүп, анан эмне үчүн мисалы могул бияка жылып кетти? Эмне үчүн мен тартсам, ал мени көздөй жылып атат, же түртсөм ара кетип атат деген нерсеге бала өзү ойлонуп жооп бериш керек. Бул жердеги суроолор баланы ойлонууга мажбурлайт. Бул жерде мен атайын жазып койдум эле, тапшырмалар атайын ойлонууга мажбур кылып түзүлгөн. Туура жоопту тап эмес, эмне үчүн ушундай деп бала ойлонуп, бара-бара анан түшүнөт. Алгачкы убактарда бала турмуштук тажрыйбасынын негизинде анан түшүнүп айта баштайт, андан кийин ал изилдөөнүн негизинде анан аны конкреттүү түрдө айта алат. Бул жерде дагы атайын ошого баланын ойлонуп жооп бере турган же болбосо баланын жанагы сынчыл ой жүгүртүүсүн калыптандырууга багытталган суроолорду дагы коюп койгом. Эми мындай окуу китебинин ичинде баардыгында эле бар. Суроолор жөн гана фактологиялык суроо эмес. Мисалы, могул жерде практическое задание деген жер кетип атпайбы, көнүгүү барагы деген. Мынакей ушул жерде туура эмесин аныктоого багытталган да баланынчы айтылып аткан сөздөр туура болуп атабы буга чейин окуган, билген, көргөн, изилдеген нерселердин баардыгын жыйынтыктап келип туруп, демек могул ой туура же могул ой туура эмес деген нерсени чечимди чыгарганга баланы үндөп атат. Андан кийин экинчи бөлүктү эле карап көрсөңүздөр, үн булактарын атады деп атат. То есть могул жердеги баардык эле предмет же объект дейли биздин тилибиз менен алганда үндүн булактары боло алабы? Бала буга чейин үн булактары эмне экендигин окуп үйрөнүп келген да. Демек, турмушундагы нерселердин кайсынысы үндүн булактары болот дегенди текшерет да. Мисалы бул жерде ошону бала, көрсө мен муну билбей турбайм, бул деп аныктаганга мүмкүнчүлүк алат. Кийинкиси, мисалы, могул жерде мен атайын балдардын оозунан чыгып жаткан сөздөрдү коюп койдум. Бул жерде баланын ою аны окуп жаткан баланын ою менен туура келиш керек да. Ушул балдардын ичинен бирөө ошол окуп жаткан баланыкындай ойлонушу мүмкүн. Демек, оказывается, мендей да ойлонгон балдар арасында бар турбайбы деп критический мышление же болбосо сынчыл ой жүгүртүү деген эмне? Бул кандайдыр бир суроо болот жана ошол суроонун чечүүнүн жолун биргелешип иштешет.
коммуникация деп коет го, башканы угуп, бул мынчалык деңгээлде билет экен, же мунун ою меникиндей экен, же бул менден артык билет экен деген нерсеге алып барат. Жана аргументтешкен ой. Демек, бала өзүнүн оюн айтаардан мурун биякта аргументи турат. Китепте монтип жазылыптыр, ал дагы мендей ойлонот экен деп аргументти айтып, анан жыйынтык чыгарат. Демек, сынчыл ой жүгүртүү бул кандайдыр бир суроого же проблеманы көйгөйдү чечүүдө бала аргументи менен башкалар менен кабарлашып тастыкталган жоопту айтууга мүмкүнчүлүк алат. Мынакей ошондой мүмкүнчүлүктөр окуу китебинде камтылган. Андан сырткары, албетте окуу китептери бул баланын жаш курагына жараша визуалдык жана практикалык жактан жеткиликтүү деп айтат элем. Эмне себептен? Себеби бул жерде маалыматты берүүнүн ар кандай түрлөрү камтылган. Адатта биз мугалимдер сүйлөп берип же презентацияда жазууларды жазып сүрөттөрүн коюп коебуз го. Бул жерде мисалы схема түрүндө берилген, бала схема менен иштегенди үйрөнөт. Жанагындай мен айткан визуалдык баланын оюн булут түрүндө берет. Же болбосо могул жерде карасаңыздар, көрүү көз менен, жыт билүү мурун менен, угуу кулак менен болгон байланышын буга чейин окуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп келди бала. Ошону бул жерде балага мындай четко же так даана экөөнүн ортосундагы связканын, байланыштын бар экенин чагылдырган мисалы сүрөттөлүш көрсөтүлүп турат. Же болбосо бала изилдеп жаткан нерселерди кадимки сүрөттөлүштөрдүн жардамы менен берген. Жана изилдеп жатканда мисалы сызгычым жок болсо эмне кылайын деши мүмкүн бала, чынбы? Же болбосо бир ченөөчү аспабым же куралым жок болсо эмне кылайын деши мүмкүн. Бул жерде ошол кырдаалдан чыгуунун жолун көрсөтүп атат. Мисалы, могу чоймо канчага чейин узарат экендигин. Муну ченөө үчүн сызгыч эле эмес, колуңда эмне болсо ошо менен ченеп туруп, мисалы, скрепкадан оно туура келет экен, ононо чейин чоюлду. Же болбосо менин карашым менен бир караш чоюлду, эки караш чоюлду деген сыяктуу бала күндөлүк турмушундагы кол алдындагы предметтердин жардамы менен ага жооп айтат да. Мынакей ошого ылайыкталган. Андан сырткары диаграммалар бар, графиктер бар. Алардын баардыгын окуу китептерин барактап көрсөңүздөр деле көрөт болушуңуздар керек. Кийинки маселе бул мугалимдер го окутат экен, бала болсо окуйт экен. Ал эми ата энелер эмне кылышы керек деген суроо туулат. Ата энелерден дагы чоң жардам керек. Кандай жардам керек бул? Эгер бала сиздерден жардам сураса, могул жерин түшүнбөй жатам же мындай десе, даяр эле жооп берип салбаш керек. Ал мындай болот, бул кызыл болот же ак болот, муну алып койсоң бул бияка алынып калат же салынып калат деп. Жок. Сенин оюң боюнча бул эмне болуш керек? Кандай деп ойлойсуң деген баланын өзүнүн оюн айтканга мүмкүнчүлүк бериш керек да, баланын оюн түшүнүш керек адегенде. Эгер баланын ою туура нукта кетип бара жаткан болсо, андан кийин эмне болот деп ойлойсуң деп, андан ары аны сүрөмөлөөчү суроолорду бериш керек да. Шак эле жок, андай эмес, мындай, же баланы кесе тартып, же ага даяр жооп берип койбош керек. Жана япондор да айтат го, биз балдарга туура жолду көрсөтпөйбүз депчи, бала кайсынысы туура экенин өзү табат деп. Ошондой багытка негизделгенде бала өзү ой жүгүртүп, изилдеп отуруп, ойлоно отуруп, анан кайсынысы туура экенин же кайсынысы жакшы чечим экенин бала өзү табыш керек. Бул баланын ой жүгүртүүсүн колдоо болуп эсептелинет. Андан сырткары, эгерде балаңыз такыр эле ойлоно албай жаткан болсо, албетте бул жерде баланын мурунку билимине, турмуштук тажрыйбасына дагы негизделет. Ошондой болуп жаткан болсо, анда ата энелер күнүмдүк турмуш менен байланыштырсаңыздар болот. Мисалы, допустим, бир стаканга суу куйдуңуздар, суу куюп туруп, мисалы, жалбыракты салса, үстүнө калкып калды. Суроо туулат, эмне үчүн жалбырак калкып калды? Тыйынды салсаңыз чөгүп кетти. Эмне үчүн чөгүп кетти? Мисалы. Ушуга эле мисалы менин балам өзү эле бир 5 жашта кезинде көлдүн жээгинде турганда суроо берди эле да. Эмне үчүн чоң корабль чөкпөйт, менин кагаздан жасаган кайыгым сууга чөгүп кетип жатат депчи. Мисалы да. Көрдүңүздөрбү, ошону түшүндүрүү үчүн сиздер турмуштагы эле нерселерди пайдаланып, балага мынакей могул жерде моундай болуп атпайбы? Мисалы, сенин кадимки эле баллондор бар го, сууга сүзүүчү баллондор. Мисалы, ошол эмне үчүн чөкпөйт деп ойлойсуң? Анда эмне бар деп ушинтип сүрөмөлөп отуруп, турмуштук мисалдарды келтирип отуруп, анан балдарыбызга жардам берсек болот ата энелер. Бул эң
жакшы жана туура колдоо болот деп ойлойм. Мисалы мен окуу китебинен бир мисал бул жерге атайын коюп койдум эле. Мисалы походко чыгыш үчүн рюкзакты чогултуш керек экен да. Бул жер ооба сабакта өтүлө турган тема өңдүү көрүнгөнү менен бул кадимки эле жашоого даярдап атат да. Мисалы табыгый кырсык болгон учурда же походко чыккан учурда же жөн эле өзү мисалы садикке же мектепке даярданып атканда ошол рюкзагына эмне салыш керек деген маселе да. Вот ошол керектүү нерселерди тандай билишине аны эмне кылып атат? Оюн катары эле бала эски газета, журналдардан керектүү нерселерди, объекттерди кесип, анан чатырдын ичине коет да, мисалы. Вот ошол жерде бала туура эмес эле нерселерди тандап алышы мүмкүн да. Мынакей ошол баланын туура эмес эле нерселерди тандап албашы үчүн мугалимдер, ата энелер ага жол көрсөтүш керек. Эмне сага өтө керек? Мисалы, эртең силер эмне кыласыңар? Конкреттүү максатың эмне? Ошого жараша сен буюмдарды тандаганды үйрөн деп багыт беришибиз керек да. Вот ошол жагынан ата энелер колдосо, сөзсүз түрдө бул баланын ой жүгүртүүсүнө жана жашоодогу түрдүү турмуштук көйгөйлөрдү чечүүсүнө жардам берет. Биздин эң башкы максатыбыз эмне? Деги эле ушул табиаттануу китебинин. Биздин балдарыбыз, окуучуларыбыз сынчыл, чыгармачыл, креативдүү ой жүгүрткөн жана башкаларга суроо бере билген жана далилдүү сүйлөгөн, табиатты түшүнгөн инсан кылып тарбиялоо болуп эсептелинет. Себеби бул бүгүнкү күндүн негизги талабы. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Менин жанымда менден сырткары Нурила эже бар. Нурила эжеке, сиз эмеңизди күйгүзүп койсоңуз, камераңызды. Бизде табигый илимдерде сөзсүз түрдө мындайча айтканда баягы профессорлор, академиктер эле отуруп иштеп, практик мугалимдер жок деген өңдүү дагы суроолор бизге келип түшүп атпайбы? Бул жерде бүт бардыгы 100% практик мугалимдер, бардыгы мектепте иштеген мугалимдер. Командада 15 мугалим иштейт, эмгектенет ушу китептин үстүндө. Жана бул жерде Нурила эже биологиядан, физикадан Талант агай, химиядан Бактияр агай башында турган командалар бар. Мынакей ошол жердеги жалаң практик мугалимдер иш жүзүндө бардыгын көрүп, таразалап, анан адаптациялап, китепти бир биздин өзүбүздүн баягы окуу системабызга тууралап, анан жасап чыгабыз бул жерде. Эгерде сиздерде түрлүү суроолор болуп жаткан болсо, чатка деле жазсаңыздар болот. Чогуу командабыз менен жооп беребиз. Нурила эже. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые родители. Меня зовут Оттакурова Нурила, меня уже представили. Я являюсь редактором Фокуки ТВ по части по биологии, по научным дисциплинам. Вам рассказали на кыргызском языке. Если что-то непонятно, спрашивайте, ответьте на двух языках. Мы ждем ваши вопросы. Сегодняшняя встреча была организована со стороны издательского дома Фокуки ТВ при Министерстве просвещения специально для того, чтобы вам рассказать, ответить на ваши вопросы, как же правильно нужно пользоваться данными учебниками, над которыми мы продолжаем работать. В дальнейшем также немножко перескажу на русском языке. В дальнейшем такие видеоконференции будут устраиваться каждую неделю, в течение каждой недели по разным направлениям, по научным дисциплинам, по английскому языку, по математике.
Вы также можете привлекать для этих встреч, они будут у нас по научным дисциплинам в 2 часа, с 2 до 4 часов официально. Мы так запланировали. Вы можете привлекать также своих коллег, пожалуйста, тех, у кого есть вопросы по тому, как пользоваться данным учебником и как правильно вести уроки. Сегодня для вас была посвящена данная встреча в плане ознакомления, общего ознакомления на примере учебника начальной школы. Все остальные учебники, в принципе, они также собраны по такому же принципу, ну а о методиках мы с вами будем говорить на дальнейших следующих встречах. Если есть у вас какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте, мы на них с удовольствием готовы ответить. Мы знаем, что у учителей, коллеги, мы сами тоже являемся учителями, практикующими на данный момент, кроме этой работы. Есть много вопросов, задавайте, пожалуйста. Для вас эта встреча организована, чтобы мы смогли ответить на ваши вопросы. Потому что когда мы вне работы встречаемся в другой обстановке, мне лично задают очень много вопросов. Бизде ата-энелерден, мугалимдерден да келгендер бар экен. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Мен аты Керимова Калбүбү, Шопоков биринчи мектеп, Карасаева. Мен бул башынан баштап укпай калдым, бирок негизи китеп жөнүндө экен. Табиаттануу азыр мен химиядан берип жүрөм сабак, бирок китептерибиз келе элек Эми ошо быйыл ушул 3-чейректе келетпи же быйылкы окуу жылында китеп болбойбу? А болбосо Гүлнара отчествону унутуп калдым. Сүмбековна. Сенбековна, биз сизден окуганбыз, аябай жакшы. Бул эме боюнча моделдин баарын жакшы түшүнгөнбүз, практикага колдонуп атабыз. Бирок ошо китеп жок, бир аз кыйналып атабыз да, ошол жөнүндө сурайын дедим эле. Калбы 7 эже, класстар. рахмат сурооңузга. Чоң рахмат. Мгм. Азыр 7-классты сурап атасыз да, ошондо химияны, жеке. Ооба. Мгм. 7-класстары азыр Кудайым буйрса бүтүрүп математика кетти. Ал эми табигый илимдер болсо азыр ошол типографияга кетип жатат. Кудай буйрса колуңуздарга тиет. Жаңы жылдан кийин тип алат го дейм сиздерге. Рахмат. Бирок ошо методикасы, жанагындай дептерлери менен келиш керек эле, бирок берки китептер мындай эле окуу китеби келип атат окшойт 5-класс математика келгенин көрдүм. Бирок ошо методикасы жанагындай алар менен келсе, рабочий жумушчу дептери менен жакшы болот эле. Рахмат. Мен Калбы эженин эмесине, суроосуна улай эле жооп берип коеюн. Албетте бул жерде көп маселе бар. Китеп келе калып эле анан сразу даяр боло калбайт экен. Анын аркасында, көшөгөнүн аркасында көп жумуштар бар. Адаптациялоо иштери, ошо менен биздин окуу программа стандарттарга, предметтик стандарттарга дагы туура келиши керек. Ошондой эле өзгөчө, мисалы, ушул табигый илимдерде биздин табиятыбызга, Кыргызстандын флора фаунасына ылайыкташып баардыгын түзүп, кайрадан жаңылап чыгуу иштери биздин мойнубузда болгондуктан ошо китеп кармалып жаткан себеби ошондон. Алардын баардыгы, оңдоо түзөлөрдүн баардыгы киргизилип, иштетилип чыгып, андан кийин китеп типографияга жөнөтүлүп жатат. Бул жерде Калбы эже айтып атпайбы, окуу китептери эле келип атат, дептерлери менен методикалык колдонмолоручу деген суроо. Албетте бул биз даярдап жатканда бул үчөөнү тең чогуу эле даярдайбыз, чогуу эле кетет. Бирок бул жерде чыгуу баягы типографиядан автоматтык түрдө баардыгы баягы чыкканда, таркатылганда алды таркатылып кете берет, а сиздерге андан кийин тетрадтары жетет. Азыр тетрадтары чыгып атат да.
сөзсүз түрдө окуу китеби менен дептери баланын колуна тиеш керек. Ал тиет, берилет. Ал эми методикалык колдонмо электрондук түрдө ал чыгып берилбейт. Себеби улам оңдоолор, түзөөлөр болот. Биз баарыбыз эле билгендей, бүгүнкү методикабыз эртең өзгөртүлүп кетип жатпайбы? Ошол себептен оңдоо түзөөлөргө ылайыктуу вариант катары онлайн кетилген. Жана мугалимдер биз чыгармачылык менен иштеген инсандарбыз го. Балким ал методиканын нугу айрым жерлеринде бизге жакпай кала жаткан болсо, биз өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды кошуп, аларды баягы балдарыбыздын билим деңгээлине, жаш курагына ылайыктап дагы бир негиздеп алабыз го. Мынакей ошол мүмкүнчүлүктөр үчүн ал онлайн форматта каралган да. Себеби баягы мындай гибкий, ийкемдүү болсун үчүн. Бирок бул жерде маселе ийкемдүүлүктүн өтө аша чаап ийкемдүү болуп кетпеш керек деген нерсени айткым келип атат. Себеби биз өзгөрткөнгө аябай машпыз го. Анан ооба ийкемдүү болуш керек деди деп анан бул китептин биягын бияка алып, тиягын тияка алуу деген маселе болгон жери жок. Бул жерде балким мисалдарды өзгөртүп коюшуңуз мүмкүн, же болбосо суроону башкача беришиңиз мүмкүн. Ал эми жалпы методиканы биз өзгөртө албайбыз, себеби биз буга чейин окудук да, 5Е модели менен ооба, түзүлгөн экен биринчиден 6 класс. Андан кийин тиги жогорку үчтө. класстар башка модельдер менен түзүлгөн. Ошондуктан ошол модельди баягы мындайча айтканда скелетин бузбайбыз дегеним. А так ар жак бери жагын ийкемдүүлүк менен, чыгармачылык менен пайдалана берсек болот. Албетте сөзсүз түрдө үчөө тең ОМКсы сиздердин колуңуздарга тийиши керек. Рахмат. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Мындан тышкары дагы кечээ күнү жанагы прямой эфирден кетти го конференция. Мугалимдердики жана билим берүү министрликте ушул боюнчачы реформа жүрүп атат азыр эме деп ушундай болду го. Ошонун эмеси жүктөлдүбү сайтка, билбейсизби? Андан кийин угасыздар Каттап деген да. айтасызбы? Калбычы эмеңизге, сурооңузга жакшы түшүнбөй жатам. Эмне боюнча Кечээ реформа? күнү Эмне Ала деген тоо маселе? 24 деп мен ошо эметип анан чыгып кетип көрбөй калдым да. Фейсбукта конференция өттү го. Агартуу министринин катышуусунда Эдил Байсалов ошолор сүйлөп аткан. Ошол сайтка дагы жүктөлөбү? Айтканда жүктөлөт, анан ошол жактан угасыздар деген да. Анан ошол жака дагы ойлоруңарды жазсаңар болот деп ушинткен. Анан ошону мен таппай калдым да кайра. Конференция Фейсбукта болду го. массалык маалымат каражаттарында жүрөт. Кечээки конференция тууралуу сурап аткан Ооба, турбайсыздарбы? ооба. Анын жүрүшү ооба жүрөт. Карасаңыз табасыз. Жүктөлөт дегенде ошо каяка жүктөлөт экен билбей эле. Мен Рахмат. азыр эле Фейсбуктан көрдүм. Биздин бере турган бүгүнкү маалыматыбыз ушулар болчу. Жана сиздердин суроо жоопторуңуздар, эме суроолоруңуздар болсо, же пикирлериңиздер, сунуштарыңыздар, ойлоруңуздар болсо угалы деп атабыз. Берсеңиздер болот. А так биз бере турган маалымат сиздердин баягы өтө көп же өтө аз эмес, чакан маалымат даярдап, дайыма ошо экинчи күнү башында бир аз маалымат беребиз, андан кийин ошо суроо жооптор кылабыз да. Ошол себептен суроолоруңуздарды дайындап алсаңыздар болот. Бул дайыма экинчи күнү болобу? Бир жумада бир жолу. Рахмат.
Вам билүүсү турган. Уважаемые коллеги, уважаемые родители, мы продолжаем ждать ваши вопросы, потому что в средствах массовой информации в комментариях очень много вопросов задаете, очень много комментариев пишете. Прекрасная возможность для вас сейчас напрямую получить от непосредственных участников этого процесса ответы на свои вопросы. Сегодня была, еще раз повторюсь, общая информация об учебниках, о том, как они выстроены, как ими пользоваться и для чего вообще создаются новые учебники. Тогда, наверное, можно завершать, да? Эгерде сурооңуздар болбосо чыгарсаңыздар болот, урматтуу эжелер, ата энелер. Суроосу болгон адамдарды биз күтөбүз. Кечиресиз Гүлжамал эже, сиз бизге сүйлөп атат окшойсуз, микрофонуңуз өчүк экен, биз эч нерсе укпай жатабыз. Микрофонуңузду күйгүзүп алып сүйлөсөңүз, рахмат. Угуп аткан экенин деп атпайбынбы? Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Ишиңизге ийгилик, ден соолук. Аябай сүйлөй бербедимби? Угулбай аткан турбайбы? Иши кылып биз бул 12 жылдык билим берүү жакты. Билбейм эми башкаларга кандай мага. Биринчиден сизден окудук, андан кийин дагы берки кыздардан да окудук. 5 жөн окудук, андан кийин 3 сын окудук, баарын окуп эле улам билимибизди күчөтүп атабыз. Анан эми баягы китебибиз менен берилген китептерибиз менен окуп атабыз, ошол боюнчачы. Анан ойлоп атам, ушу жанагы методикалык балдардын дептерлери чыгып калса, методиканы болсо өзүбүз баягы эме кылып атабыз, түзүп алып атабыз. Анан ошол боюнча эметип калса, биздин балдарга да жеңилдик болуп жакшы болот деп ойлойм да. Анан эми берилген эмелери, суроолору, эмелери жакшы болсо, балдар да ошончолук кайра кызыгып, аябай жакшы эме кылат экен да. Анан эми мен кубанычтамын ушуреке Zoom'го чыгып, ушинтип биздин суроолорубузду угуп, анан ошол боюнча биз да кичине алып, элдин суроосун угуп, анан силердин берген эмеңерди угуп турсак, бизге дагы жакшы жаңылануу болуп атат да. Мен ошо ыраазычылык билгизем. Ишиңизге ийгилик, жакшылык, жакшы нерселерди көбүрөөк бизге берип туруңуздар, биз алып туралы. Рахмат Гүлжамал эже. Сиздин да ишиңизде ийгиликтер болсун. Жылуу сөздөрүңүздөргө рахмат. Албетте баягы адамды иштеген ишти жаман жагынан эмес, жакшы жагынан көрүп туруу да бул өзүнчө бир чоң чеберчилик го. Рахмат. Биздин түйшүгүбүздү эгерде сиздер колдоп турган болсоңуздар, албетте сонун игиликтерге жетишебиз деп ойлойм. Себеби биздин дагы, сиздердин дагы ишибиз бир, бул баланын билим деңгээлин өнүктүрүү жана аны заманбап жашоого ылайык келген муун катары тарбиялап чыгуу биздин чоң милдетибиз болуп эсептелет. Ошондуктан сиздерге дагы чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат. Албетте бул жерде окуу китеби ушу 5-класстарда эле жаңы азыр эме математика чыкпадыбы? Ошон үчүн эле калып калды болуш керек. А так 1-класста, 2-класстардын баардыгында окуу китеби дептерлер менен эмне чогуу кеткен? Негизи чогуу эле чыгып берилет. Методикалык колдонмосу бул УМК чогуу эле кетет.
Рахмат сизге. Рахмат. Сиздерге да рахмат. Ден соолук, ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат. Аселе эжеке, сиз суроо берип атасызбы, угулбай жатат бизге. Сүйлөп аткандай сезилип атасызбы? Микрофондоруңуздарды суроо берерде карап берсе иштетип алсаңыздар, бизге угулбай калып атат. Анда эмесе эмки кайра экинчи күнү жолугушканча чейин саламатта туруңуздар. Мен азыр эми зондон чыгайын деп атам. Рахмат. Сурооңуздар болбосо чыга берсеңиздер болот. Суроосу бар адамдар калса, биз суроолоруна жооп бергенге аракет жасайбыз колубуздан келишинче. А так биз ушул кыска бир жарым сааттык, 40 минуталык билдирүү беребиз мындан ары. Кыска ошо китептин мазмуну, методикасы, ата-энелер эмне менен иштеш керек, окуучулар, мугалимдерге ылайыкталган тематикада түрдүү тилде, эки тилде кылып берип турабыз. Сиздердин андан кийин суроолоруңуздар болсо, бизге чыгып суроолорду берип турсаңыздар болот. Бүгүнкү күндө берчү материалдарыбыз бүттү. Эгерде сурооңуздар жок болсо, чыга берсеңиздер болот. Рахмат катышып бергениңиздерге, суроо бергениңиздерге, кубаттаганыңыздарга баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Макул, анда жакшы калыңыз. Биз сизди сагындык, аябай. Сагынып Рахмат калдык эже. сизди. Давай, ишиңе ийгилик. Рахмат эжеке. Буюрса көрүшүп турабыз. Макул, анда урматтуу эжелер, агайлар, баарыңыздардын келип, убактыңыздарды бөлүп, суроо бергениңиздерге, бизге болгон колдооңуздарга ыраазычылык билдиребиз. Жана ар экинчи күн сайын саат 2-де сиздердин сурооңуздарды күтөбүз, жана сиздердин колдооңуздарды, сунуш пикирлериңиздерди күтөбүз. Суроолоруңуздар болсо өзүбүздүн окуу китебинин сайтына деле жазып турсаңыздар болот. Жана Facebook баракчаларына да жазып билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар болот. Баарыңыздардын ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Биздин окуу китеби сиздерге түйшүк эмес, жеңилдикти берген, жана сиздердин ишиңиздерди жеңилдеткен окуу китеби болсун. Рахмат баарыңыздарга. Саламатта калыңыздар. Чоң рахмат, саламатта калыңыздар. Endi aytpay hech kim Tomuzim bor. Og'och paketda chizma terib chiqib. Nega og'och paketda ham? Og'och paket nima? Hemen yok. Nereye kadar yol olsa bir çıkar. Oturun. Babası.